Ала Бука Аксай айылындагы чек арада чыр чыкканы айтылууда. 6 январда Ала Бука районунун Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен Аксай айылына караштуу Ак Курча участкасында жергиликтүү тургундар менен өзбек чек арачыларынын ортосунда чыр чыгып ок атылды. Мындай маалыматты Көк Таш айыл өкмөтүнүн башчысы Ильяс Ырсдавлетов бышыктады. Мурдараак жергиликтүү тургундардын бири Сабыр Сейдахмат уулу өзбек чек арачылары аткан октон жеңил жараат алганын Азаттыкка билдирген. 8 өзбек чек арачысы Ак Курча участкасында жүргөн 500дөн ашык 3 коро койду айдап баратканда айылдыктар чогулуп барганбыз. Ал учурда ортодо пикир келишпестик чыгып, өзбек чек арачылары тарабынан ок атылганда колума тийип жеңил жараат алдым. Учурда чек арачылар эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат, деди Сейдахмат уулу. Болжолдуу маалыматтарга караганда, чырдын чыгышына такталбаган чек ара аймагына аксайлыктардын малынын кирип кетиши себеп болгон. Кыргызстандын чек ара кызматы маалыматтын чын төгүнү такталып жаткандыгын билдирди. Өзбек тарап маалымат тарат элек. Ала Бука району менен Наманган облусу чектешкен аймакта 19 000 гектардан ашык аян талаштуу деп саналып келатат. Былтыр 8 декабрда ал жерге өзбек чек арачылары мыйзамсыз киргени тууралуу видео интернетте тараган. Өткөн айда эки тараптын чек арачылары жеринде сүйлөшүп, тургундар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Каракол чаңгы базасында узун кезек пайда болду. Акыркы күндөрү Каракол тоо чаңгы базасына кеткен жолдо эс алуучулардын узун кезеги пайда болду. Бул тууралуу аталган базада иштегендер Азаттыкка билдиришти. Чаңгы тебүү инструктору Пархат Дараевдин айтымында, акыркы күндөрү базарга бараткан жолдо бир нече чакырымга созулган автоунаалардын кезеги туруп калчу болду. Буга жолго кум төгүлбөгөнү да себеп болууда. Ак Суу районунун акими Акыл Тукебаевдин айтымында, Каракол тоо чаңгы базасына барчу жол шаардын да райондун да балансына кирбегендиктен тейлөнбөй калып жатат. Азыр бул жол каралбай эле турат, бирок негизи Каракол шаарынын аймагында. Эгер тигил же бул аймактын балансына берсе, биз кышкысын кум төгүп тиешелүү деңгээлде караганга даярбыз, деди аким. Эс алуучулардын көптүгүнөн Караколдогу конок үйлөрүндө да бош орундар жок болуп жатканы кабарланууда. Кыргызстанда быйыл кар аз жаагандыктан кышкы эс алуу сезону кеч башталды. Учурда Бишкектин айланасында кар аз түшкөндүктөн Чуңкурчак, Чоң Таш жана Тогуз Булак чаңгы базалары иштебей турат. Буга байланыштуу эс алуу күндөрү Борбордон Караколго муз тебиш үчүн барышат. Кумтордо жоголгон жумушчуларды издөө уланууда. Кумтөр Алтын кенинде жер көчкүдөн кийин дайынсыз болуп жаткан 2 жумушчуну издөө уланууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Министрликтин басма сөз катчысы Элмира Шерипованын айтымында, учурда кырсык болгон жерде 100гө жакын куткаруучу жана 51 оор техника иштеп жатат. Буга чейин жумушчулар түштү деген автоунаа табылган, бирок жумушчулар жок болуп чыккан. Кумтор кениндеги кырсык 1 декабрь күнү таңга маал катталган. Анда Лысый мөңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөн. Кырсык болгон учурда иштеп жаткан тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков менен бульдозордун айдоочусу Жолдош Жунушевди таппай калышкан. Андан бери жумушчуларды издөөдө майнап чыга элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кендеги көчкөн жер катмарынын жалпы көлөмү 12 миллион 825 миң куб метр экенин билдирген. Буга чейин жогорку кеңеште айрым депутаттар Кумтор кенинде жоголгон 2 жумушчуну издөө иштери жай жүрүп жатканын айтып, зарыл болсо коңшу мамлекеттерден жардам суроону сунуш кылган. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо бул маселе жеке көзөмөлүндө экенин билдирген болчу. Жалал-Абадта жол эрежесин бузган судьяга карата айып кагаздары толтурулду. 29 декабрдын түнүндө мас абалында бара жатып жол кырсыгына кабылган Жалал-Абад шаардык сотунун судьясына карата протокол толтурулду. Жалал-Абад облустук жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү Азаттыкка билдиргендей, Элмира Сулайманованын үстүнөн тартип бузуу кодексинин транспорт каражаттарын документи жок айдоо, жол кыймылынын башка эрежелерин бузуу жана мас абалындагы айдоочунун транспорт каражатын башкарышы беренелери боюнча протокол түзүлгөн. 29 декабрдан 30 декабрга караган түнү жергиликтүү телеканал менен бирге атайын рейд уюштурулган. Анда Toyota үлгүсүндөгү автоунаа Nexia унаасын сүзүп алган. Текшерүү учурунда Toyota машинасынын айдоочусу Элмира Сулайманованын жанында документтери жок,
мас абалда айдап бара жатканы аныкталган. Натыйжада Сулайманованын машинасы токтоочу жайга киргизилип, айып салынган деп айтылат маалыматта. Жалал Абад облустук сотунун басма сөз кызматы Элмира Сулайманова Жалал Абад шаардык соттун судьясы экендигин айтып, бирок окуя боюнча азырынча комментарий бере албай турганын билдирди. Социалдык тармактарда судьянын бул аракети сынга кабылып, талкуу жаратты. Интернетте тараган видео материалда Nexia машинеси сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Toyota унаасын айдоочусун жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери артынан кууп кармашкан. Адвокат Садыр Жапаров февралда жатак абакка которулушу керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 6 февралдан тартып жатак абакка которулушу керек. Бул тууралуу анын адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында буга чейин саясатчынын адвокаттары жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматка кайрылып, соттолуучу Жапаровдун жатак абакка которуу мөөнөтүн тактаган. Анда Садыр Жапаровдун жатак абакка которулуу мөөнөтү 5 февралда келет деп жооп беришкен. Жаңы кодекстерге ылайык соттолуучуну жатак абакка которууну сот эмес, жамыктагы атайын комиссия карап чечим кабыл алат. Садыр Жапаров абакта отурганда эч кандай тартип бузган эмес. Эгер мыйзам иштей турган болсо, ал ушул мөөнөттөн соң жатак абакка которулушу керек, деди Токтосунов. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон саясатчы Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын март айында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Былтыр ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган акыркы басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экендигин айткан. Ирак парламенти чет өлкөлүк аскерлерди чыгарууну колдоду. Иракта парламент Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы түзүлгөн коалиция менен макулдашууну токтотууну жана чет өлкөлүк аскерлердин баарын өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Буга Багдадтагы эл аралык аэропорттун жанында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани аба соккусунан өлтүрүлгөнү негиз болду. Анын алдында ушундай сунуш менен парламентке премьер-министрдин милдетин аткаруучу Абдул Махди кайрылган болчу. Ал муну АКШ баштаган бир катар мамлекеттер менен алага катышты кайрадан карап чыгыш үчүн зарыл деп негиздеген. Ирак өз аймагында Касем Сулеймани өлтүрүлгөнүнө байланыштуу Кошмо Штаттардын өлкө эгемендигине шек келтирди. Ички ишке кийлигишти, эл аралык мыйзамдарды жана нормаларды бузду деп айыптаган. Мунун алдында Багдадта мамлекеттик мекемелер жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн имараты жайгашкан жашыл аймакка ракеталык чабуул коюлду. Бир ракета АКШнын элчилиги жайгашкан жерге жакын тийди. Полиция анда эч ким жабыркабаганын билдирди. Ракеталык чабуул ошондой эле Багдадты Жадрия районуна да коюлду. Анда 5 киши жарадар болду. Ажал тапкандар тууралуу азырынча маалымат жок. Шаарда Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманини жок кылган АКШга каршы да Тегаранды колдобогондордун башка өлкөнүн ички ишине кийлигишет деп айыптагандардын да нааразычылык акциялары токтой элек. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринин бири, Кудус элиталык аскердик бөлүгүнүн жетекчиси Касем Сулеймани 3 январда Багдад аэропортунун жанында аба соккусунан мерт болгон. Анда таасирдүү командир түшкөн автоунаага дрондон сокку урулганы айтылган. АКШнын армиясы бул операция үчүн жоопкерчилик алып, аны коргонуу максатында уюштурганын, Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына сокку урууга камылга көрүп жүргөнүн билдирген. 62 жаштагы Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу Иранда 3 күндүк аза күтүү жарыяланган жана Тегеран АКШга жооп кайтара турганын эскерткен. Монголиянын президенти бардык пенсионерлердин кредитин төлөп бермей болду. Монголиянын президенти Халтмагини Баттулга өлкөдөгү бардык пенсионерлердин кредитин төлөп берүүнү убадалады. Бул туурасында ал жаңы жылдык куттуктоосунда билдиргени өлкө башчынын расмий сайтына жарыяланган. Айрым маалыматтар боюнча Монголияда пенсионерлердин саны 380 миңдин тегерегинде. Алардын жарымынын көбү банктардан насыя алган. Мен бүгүн Улуттук коопсуздук кеңешинин чечимин кубануу менен жарыялайм. Алар Монголия
Монголиянын өсүп өнүгүшүнө, өмүрүн арнаган өлкөнүн бардык пенсионерлерин карыздан кутултуп, экономикалык абалын жакшыртуу максатында кредитин толугу менен төлөп берүүгө макул болушту деп айткан Баттулга. Быйыл Монголияда парламенттик шайлоо өтөт. Мындан улам президенттин билдирүүсүн шайлоонун алдында жасалган аракет катары баалагандар да бар. Абал курчуп баратат. Трамп Иран менен Иракка сөөмөй кезеде. АКШ президенти Дональд Трамп Иракка санкция киргизерин айтып, Иранга өзгөчө жооп кайтарарын белгиледи. Бул тууралуу РИА Новости жазууда. Соц тармактагы билдирүүлөр АКШ Конгрессине кулак кагыш болуп саналат. Эгер Иран АКШнын бир жаранына же кайсы бир объектисине тие турган болсо, Америка тез арада жооп кайтарат. Жооп өзгөчө болушу мүмкүн. Бул тууралуу расмий билдирүү жасалбайт, бирок маалымат айтылды деп жазды Трамп Твиттер баракчасына. Иракка эскертүү. Трамп журналисттерге Ирактан кандайдыр бир душмандык байкала турган болсо, санкциялар киргизиле турганын жар салды. Президенттин айтымында Иракка эч качан болуп көрбөгөндөй катаал санкциялар киргизилет. Анын жанында Иранга каршы санкциялар оюнчук болуп калат. Трамп америкалыктар куруп берген базанын акысы төлөмөйүнчө АКШ аскерлери Ирактан кетпей турганын да кошумчалады. Иракта биздин база жайгашкан, анын курулушуна миллиарддаган доллар жумшалды. Мага чейин эле салынган, акысын төлөп бермейинче кетпейбиз, деди президент. Мындан тышкары Иран тарабынан кандайдыр бир кол салуулар боло турган болсо, өлкөнүн маданий объектилери бутага алына турганын айтты. Ал арада АКШнын өкүлдөр палатасы ушул жумада Трамптын Иран боюнча укуктарын чектөө боюнча чечим кабыл алууга даярданып жатат. Учагы кулаган Бек Айр компаниясынын башчысы пилотторго тийбей мени камагыла деди. Алматыда учагы кыйраган Бек Айр авиакомпаниясынын башчысы Нурлан Жума Султанов эгер учкучтарга күнөө коюлса, алардын ордуна жазаланууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Анын айтымында пилот самолетту эч кынтыксыз башкарып бара жаткан. Эгер компания күнөөлүү деп аныкталса, мен өз балдарымды салып бербейм, алардын ордуна отуруп чыгам, бирок кол алдымдагылардын бири да түрмөгө киргизилбеши керек. Каза тапкан учкучтун абийирин жерге калтырбайбыз, мен анын кандай башкарганын көрүп турам. Эгер Бек Айр компаниясынан бирөөгө чара көрүлүшү керек болсо, мен даярмын. Өз эрким менен түрмөгө отурам, бирок башкаларга тийбегиле, деди Жума Султанов. Жума Султанов YouTube каналынын автору Дмитрий Дубовицкийге интервью берген. Эске салсак, 27 декабрда Алматы аэропортунан саат 7-ден 5 өткөндө абага көтөрүлгөн учак кийин кулап түшкөн. Каргашанын кесепетинен 12 адам каза болгон. Анын ичинде экипаждын командири бар. Ал эми 49 адам жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Кулаган учак Бек Айр авиакомпаниясына таандык болгон. Борт ичинде 95 жүргүнчү, экипаждын 5 мүчөсү бара жаткан. Күткөн күн келди. Өрт жалмап жаткан Австралияда жамгыр жаап, баарына кубаныч тартуулады. Австралияда 2019 жылдын октябрь айында токойдо өрт чыгып, ал бүгүнкү күнгө чейин өчүрүлө элек. 5 миллиондон ашуун гектар аймакты жалмаган өрттүн кесепетинен 24 адамдын өмүрү кыйылды. Андан тышкары 30дай киши дайынсыз болууда. Мындан тышкары 500 миллиондон ашуун жандык жана анын арасында 8000дей коала күйүп кеткенин Батыш маалымат булактары жазып чыгышты. Кече 5 январда австралиялыктар социалдык тармактарга Австралияда жамгыр деген кубанычтуу билдирүү менен сүрөт жана видеолорду жарыялашты. Жамгыр жергиликтүү тургундар күткөндөй катуу жана өлкөнүн бардык аймактарында жааган эмес, бирок австралиялыктар жамгырдын жааганы масштабтуу өрттү өчүрүүгө мүмкүн экенин кабар берип жатат деп кубанышууда. Австралиянын өкмөт башчысы Скотт Моррисон тилсиз жоого каршы армиянын 3000дей аскери тартыларын билдирди. Коргоо министри билдиргендей, өлкөнүн тарыхында биринчи жолу аскерлер өрттү өчүрүүгө катышат.